Баарыңарга салам, кандайсыңар? Каналыма кош келдиңер. Силерди көргөнгө аябай кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен Түркияда мага жаккан 10 нерсеси менен бөлүшкүм келип атат. Сиздерге дагы кызык болсо, мен менен чогуу болуңуздар. Сөзсүз түрдө подписка, лайк жана комментарийлерден таштай кетиңиздер. Туркияда эң эле мага жаккан нерсе бул таңкы тамактануу болсо керек. Мисалы, Кыргызстанда биз көбүнчө эмне оор тамактарды деле эртең менен мындай жей беребиз. Бул жакта болсо эртең мененки тамактануу ушунчалык мындай пайдалуу да. Мисалы, столдун үстүнө баардык нерселердин баарын коюшат. Аябай кооздогондон дагы такыр эригишпейт. Кичинекей тарелкаларга баарын вареньянын түрлөрүн коюшат. Тиги бал каймак деген дагы сонун нерсеси бар. Прям бал менен каймакты кадимкидей аралаштырып койгон да. Аны дагы тарелкага өзүнчө коюшат. Бадыраң, тиги жана помидорлорун дагы эригинбей туурап коюшат. Там жашылча жемиштерин коюшат. Анан жанагы картошка фрини дагы мындай эригинбей ошону таң атпай туруп жасашат. Жумурткаларын жасашат. Мелемен, турецкий мелемендер бар го, ошо турецкий мелемен жасашат. Жанагы өздөрүнүн бөректери бар. Мисалы, лаваштан жасашат, ороп ичине кааласаң картошкадан, кааласаң тиги атайын ак сырлар бар го. Ошондой пенер деп коет. Ошо сырларын дагы ошо лаваштын ичине ороп, майда куруп, мындай ошонун баарын эригинбей столдун үстүн жайнатып, анан тамактанышат. Өздөрүнүн турецкий жанагы стакандары бар. Ошо стакандарына чыны деп коет, ошолорго чайларын куюп алып, эртең мененки тамактануусун жасашат да. Анан негизи эле Турцияда пайдалуу тамактанууга көбүнчө чакырышат. Көбүнчө жанагындай легкий жашылча жемиштер, легкий тамактанууну көбүнчө кылышат да. Анан ошонсу көбүнчө ушул завтрактан башталат. Андан кийинки эле мага жаккан нерсеси бул Туркиядагы алтындар. Алтын, мисалы, мындай монета алтындар бар да. Мисалы, өзүңдүн Туркияда иштеген болсоң, өзүңдүн акчаңды 10% же 20% ошондой турецкий монеталарды алып, откладывать этсең, ошол алтындын үстүнө күнүгө процент кошулат дагы. Сага мындай үйүңдө отурсаң деле, жумушта иштеп атсаң деле үстүнө какой-то бир акча кошула берет да. То есть үйүңдө турса деле ошол алтынды кийин керек болуп калганда барып алмаштырсаң, баягы алган суммадан үстүнө ушунчалык депозиттегидей эле үстүнө акча кошулуп калганын билсең болот. Анан ошол алтында, мисалы, бул жактан көбүнчө акча эмес, көбүнчө ошондой алтындарды белекке беришет. Мисалы, үйлөнүү үлпөт тойлорунда, кичинекей балдары төрөлгөндө, мисалы, финансовый грамотность деген сабактарга көбүнчө кошулуп калган, окуп калганда, ошол жакта көбүнчөсү 10% же 20%, даже керек болсо 30% откладывать эт дейт да. Ошо мен откладывать эткен нерсем бул ошондой алтындарды алам да. Билинбей үстүнө улантсайм, акча кошулуп кала берет. Анткени жанагындай сөйкө же болбосо браслет же цепочка, ушундай нерселерди алсаң, ал кайра сатканга келгенде жарым эле акчасына сатылып калат да. Именно монетканы сатсаң, ал жакта билбейм, чистый алтын болгон үчүнбү, балким үстүнө кайра улам сайын акча кошула берет. Азыр Кыргызстанда деле ал монеталар банктарда сатылып калган экен. Андан кийинки мага жаккан нерсе бул жактагы үйлөнүү үлпөт тойлору. Көп чыгым болушпайт. Баягы албетте өздөрүнүн келин, мисалы, ак көйнөгүн кийет, күйөө бала там өзүнүн тиги костюм-шымын кийет, машинаны деле аябай шикарный машинаны алып деле мындай убара болушпайт. Жанагындай коттедждер деле ар ким өзүнүн кайсы машинасы болсо ошондо эле коттедж кылып үйлөнүү үлпөт той кылышат да. Анан албетте үйлөнүү үлпөт той боло турган атайын ресторанды алышат, бирок тамакка, жанагындай эттерге, келген конокторго тиги белек бериш керек деп өзүнчө убара болушпайт да. Ошо 2 жаштын тою болуп аткандан кийин ар ким өзүнүн кошумчасын алтынын көтөрүп келишет.
турецкий там түрк музыкалары болот, ошол жака минтип бийлеп ошого деле ыраазы болуп кете беришет да. Мага тост берилбей калды, микрофон берилбей калды же болбосо мага туура эмес эт тартылып калды же мага туура эмес тиги белек берилип калды деген сыяктуу эч кандай таарыныч болбойт бул жакта. Анан ошо үйлөнүү үлпөт той болуп бүткөндөн кийин ар ким ошо алтынын берет дагы, бийлешет дагы, кете беришет. Анан жаштар дал ошо фотосессияга барып өздөрүнүн сүрөткө түшүшөт же болбосо баягы өздөрүнүн фотосессиясына кетишет, ушундай да. Эч кандай баягы билбейм, эч мындай эки жабыштын күнү да, чынындачы ошонусу мага жагат. Андан кийинки мага жаккан нерсеси бул жактын климаты, мореси, баягы деңиз бар, ак деңиз, кара деңиз деп бөлүнөт. Ак деңиз тарап мага аябай жагат, аурасы, климаты мага аябай жагат да. Мисалы бизде Жети область болсо, Жети область деле Жети башка, абасы деле башка, баягы менталитет деген нерсеси дагы башка. Мен көбүнчө ак деңиз тарапка жакынмын да. Адамдарынын мүнөздөрү жактан деле, климаты, абасы, деңизи мага аябай жагат. Жана ошондой эле мага жаккан нерсеси бул элдердин бири бирине болгон мындай жардамга аябай чуркап келишет. Мисалы албетте көчөдөн мисалы бир улуу аял оор сумкаларын көтөрүп келатса, мындай жардам берейин деп көбүнчө эркектер айта алышпайт экен. Анткени азыркы заман башка. Мисалы үйүнө чейин көтөрүп барайын десең, бул уурубу же болбосо бул мошенникпи, бул ким экенин билбейм да, ишенбейм да деп кубалап коюшу мүмкүн экен да. Ошон үчүн сумка жактан албетте жардам беришпейт экен. Бирок көбүнчөсү бул жакта мындай оор сумка көтөргөн аялды деле көрбөйсүң да. Анткени көбүнчөсүн эркектер өздөрү жасашат. Оор жумуштардын баарында көбүнчө эркектер иштешет. Көбүнчө жумуштарда мисалы эркектер өздөрү эле иштешет, айымдарына камкор болушат, айымдары эс алат, үй оокаты менен алек болушат. Кааласа иштешет, кааласа иштешпейт. Балдарын ошо эркектер багат, мен сени багам, балдарымды багам деген максатта үйлөнүшөт да. Анан ошо мисалы мен мурун отелде иштеп жүргөндө пол жууган эркектерди көргөм. Жанагындай стеналарын, лифттерин, терезелерин жууп жүргөн эркектерин көрчүм. Официанттардан ушунчалык кайсы жакка барба көбүнчөсү эркектер да. Мисалы эми жаш официанттар бизде иштей берет, ооба. Бирок улуу официанттарды мен эч качан эч бир жерден көргөн эмесмин. Бир гана Туркиядан көргөм да. Мисалы Анталияга же болбосо Аланияга же Туркияга эс алган келип калганда байкасаңар болот, көбүнчөсү улуу возрасттагы эркектер деле кафелерде официант болуп иштешет. Ресторандарда деги эле кайсы жер болбосун көбүнчөсү эркектер обслуживающий персонал катары деле иштей беришет да. Эч кандай уят дебейт, анткени ошол адал болгондон кийин адал катары эле кабыл алып иштей беришет. Мага жаккан нерсеси ошол. Анткени айымдарга ушунчалык мисалы продукту жана сумка көтөргөн көп деле айым көрбөйсүң деп атпайм. Ошо продуктуларын деле көбүнчөсүн баардык эркектер ташып, эркектер эле алып келип ошол жумуштарды бүтүрүп коюшат да. Дагы жаккан нерсеси бул баягы алтынчысы бул мага кичинекей балдарды жакшы көргөндөрү. Айым боюмда болду. Ал аялга эчтеке жасатпаганга аракет кылышат. Абайла, оор көтөрбө, оор жумуш кылба, кел мен өзүм жасай салайын деп үйлөрдүн баягы оокаттарын деле эркектер жасап коюшат да. Мындай көбүнчө боюнда бар аялды ушунчалык бөпөлөп карашат экен. Анан балалуу болгондо же болбосо башка бирөө мисалы көчөдөн басып баратса деле кичинекей баланы көрүп калса ушунчалык эрип, эзилип, сумкасынан керек болсо даже шоколадкасын чыгарып бере салат.
мен бир айымдан сурадым, эмнеге мен мисалы кыздарым менен бир жака чыгып калганда сөзсүз түрдө эркеги болобу аялы болобу сөзсүз түрдө сумкасынан бир таттууну чыгарып беришет да, шоколадтычы. Анан бир аялдан сурадым, эмне атайын ушу кичинекей балага бериш үчүн таттууну сабап алышабы десем, ооба, кээ бирөөбүз ошондой кылабыз деп айткан да. Анткени кичинекей бала көрүп калсак ошого таттуу берели деген максатта депчи. Анан аябай таң калгам. Мен даже мээме ал нерсе келбептир да, что албетте сумкама таттуу бир конфет, печенье, бир нерселер салчумун, бирок өзүм жеш үчүн да. Бирок көчөдөн бир кичинекей бала көрүп калып ошого таттуу берейин деп атайлап ошол максатта салып көргөн эмесмин таттуунучу, шоколадтарды. Ошол анан кичинекей балдарды ушунчалык кыз эркегине карабай аябай жакшы көрүшөт. Даже керек болсо боюндагы кезде кыз экен деп угуп калганда ушунчалык сүйүнүшөт, кыз болуп калса экен деп ушунчалык тиленишет. Керек болсо мисалы менин биринчи жолу бул жака турмушка чыкканда боюмдагы кезде кээ бир туугандарым, кээ бир эмес эле ошо түрк туугандарым баары тең кыз болуп калса экен, кыз болуп калса экен деп даже намаздан кийин дагы тиленип, кыз болсо экен деп кичинекей балдарга чейин керек болсо кыз болсо экен деп тиленгендер болгон да. Анан мен аябай ошол нерсеге таң калгам. Анткени менин установкамда, менин мээмде эмне мындай эркекке көбүнчө басым жасашат го, кыз болуптур өлүп калса деген сыяктуу бир мамиле, бир мээме кирип калган экен да. Билбейм, кинолордонбу же бирөөлөрдөн укканмынбы. Анан бул жакка келип кыз төрөйт экен дегенде ушунчалык сүйүнгөн адамдарды ушу мен Туркиядан көрдүм да. Анан албетте кыз эркегине карабай кичинекей бала көрүп калса сөзсүз түрдө эркелетишип, ушундай бир башкача мамиле жасашат экен да. Анан алардын баягы личный границасын дагы аябай жакшы коргошот экен. Ошол балага сабак окуган жерин, уктай турган жерин, керек болсо өзүнчө бөлмө кылып берели деп ушунчалык баланын условиясын аябай ойлонушат экен. Ушул баланы окутуш керек, чокутуш керек деген максатта бир башкача мамиле балага мамиле жасашат экен да. Чоң кишиге мамиле жасап аткандай, чоң киши менен сүйлөшүп аткандай балдар менен, кичинекей балдар менен сүйлөшүшөт экен. Ошого мен аябай баа бердим. Анан жетинчи мага жаккан нерсе, 8 болуп кетти уже. Мага жаккан нерсеси бул сервис, турецкий сервис. Мисалы кичинекей балаңды садикке берсең, садиктен атайын машинасы келип, машина менен балаңды алып, садикке алып барып, кайра эмне садиктен чыкканда өздөрү үйгө келип таштап коет да. Ошонусу аябай жакты. Мектепке балаңды берсең деле атайын мектептин ар бир класстын өзүнүн машинасы, сервиси болот экен. Ошо сервис менен эмне балаңды алып кетет, кайра мектепке алып барып, кайра үйгө алып келип коет. Жумушта иштегендерди деле, мамлекеттик жумуш болобу, башка жумуш болобу, айырмасы жок. Атайын сервистер болот экен, машина менен алар деле эмне алат, кайра жумушка алып барат, жумуштан алып келип үйүңө таштап коет. Билбейм, бул мисалы общественный транспорттарга түшүп калсаң деле окуучу студенттерди көрбөйсүң да. Университетте деле ошондой, кааласаң атайын сервис менен келсең болот, кааласаң мындай. Университетте уже бала чоңоюп калган үчүн аларда сервиси деле бар экен, кошумча акчага. Кээ бир университеттерде өздөрү берет экен сервистерди, частныйларда ошондой бир эме бар экен да, дополнительный акчасын төлөп койсоң, үйүңө алып келип, кайра эмне алып кетет экен да. Прям аябай мага аябай жакты. Баягы мисалы балаң маршруткадан кечип калган жокпу, жол киреси жок калып калган жокпу деп мындай ойлонбойсуң да, балаң үчүн же болбосо студент болсо деле такыр ойлонбойсуң. Кийинки 8 мага жаккан нерсе, бул жакта эч кандай коррупция жок. Коррупция мисалы мектепте окуган окуучулар, университетте окуган студенттер өздөрүнүн мээси менен экзамендерден өтүшөт.
эч кандай акча жок. Керек болсо экзаменге 1 мүнөт кечигип койсоң, сени экзаменге киргизбей коюшат. Экинчи, үчүнчү курста окуп атып деле экзаменден өтпөй калсаң, либо ордуңда калып кайра окуйсуң, либо ыргып кетесиң университеттен. Ушундай. Ошон үчүн бул жактан жанагы мугалимдерди көрсөт эле, врачтарды көрсөт эле мындай аябай сыйлашат, баркташат, урматташат да. Мисалы мугалимдердин ушунчалык барктаганын мен Туркиядан көрдүм. Мугалим дегенде мугалимим деп сүйлөшөт да, хожам депчи, мугалимим деп. Анан ата-энелер дагы биздин мугалимим мага ушуну айтып берип коесузбу деп аябай сый урмат менен мамиле кылышат. Андан кийинки нерсе 9 бул туура тамактануу. Туркияда туура тамактануу деген мисалы көбүнчө тамактары мындай жеңил да. Мисалы суптары деле, мержимек чорбасы, мисалы чечевичный суп. Тамактары көбүнчө аябай жеңил да. Ошон үчүн эгерде арыктайм десеңер, Туркияга келип арыктасаңар болот. Эгерде таттууларын жебейм десеңер. Анткени бул жактын таттуулары, мен канча 8-9 жылдан бери Туркияда жашайм, бирок таттуулары даже мен татып көрө элек таттуулары аябай көп да. Ошон үчүн таттууларын жебейм десеңер, Туркия силер үчүн эң сонун вариант. Анткени таттууларын жесеңер семирип кетесиңер. Анткени мисалы компотторуна деле аябай сахарды аябай салышат. Прям 2-3 килограммды деле компотторуна салат. Билбейм, компотторун даже иче албайм да, аябай таттуу. Ушунчалык дамдуу таттуулары бар, что жеп отуруп тойбойсуң да, семирип кетиши мүмкүн. А если таттууларын азыраак жейм, тамактарын гана жейм десеңер, чисто турецкий тамактануу, анда идеальная фигура вам обеспечена. Кийинки 10 нерсе бул албетте менталитет. Кыргыздардын менталитеттерине окшошуп кетет. Улууларды сыйлаган жактан, урматтаган жактан, мисалы өздөрүнүн бир менталитеттери бар, мага аябай жагат. Мисалы конок келгенде сөзсүз түрдө өздөрүнүн жанагы антисептиктери бар, өз колдоруна мынтип коноктор отурушат, ар бирөөнү антисептиктен мынтип куюп чыгышат да. Мисалы бизде жанагы кумганга суу куюп, колдоруна суу куюшат го конок келгенде. Бул жакта ошо антисептикти куюп коюшат да, ошонусу окшошураак. Анан мисалы улууларды урматтайм, мен сени сыйлайм дегендин бир белгиси бул колун мисалы мынтип ээп туруп бул жакка мынтип эметип коюшат да. Башында бул менталитетти көп башкача келчү мага, бирок бул жакта жаштар улууларды сыйлап урматтагандын белгиси мисалы ылдый болуп, анан колун өөп бияка колдорун тийгизип коет экен. Бул жактын бир менталитети экен да, улууларды сыйлагандардын бир белгиси экен. Ошондой. Бул менталитет силерге жагабы, жакпайбы, же башкача бир эме келдиби, сезим келдиби, ошону жаза кетиңиздер комментарийге. Дагы кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Дагы кандай эмне жөнүндө билгиңер келет, комментарийге жаза кеткиле. Сөзсүз түрдө подписка, лайк. Ошо, жакшы туруңуздар.